Мен болом. Баткен Кыргызстандын батыш түштүгүндө жайгашкан дубан. Административдик борбору Баткен шаары. Баткендин өзгөчөлүгү кызыл китепке киргизилген куруктагы айыл көлү. Мен Оштон болом. Ош бул Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашкан. Ошто Сулайман тоосу бар. Сулайман тоосу бул Кыргыз мамлекетинин атынан дүйнөлүк мурастар китебине катышкан биринчи эстелик. Ал эми мен Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан кереметтүү Жалал Абад тубанынан болом. Өзгөчөлүгү Арсланбек Токою, административдик борбору Жалал Абад шаары Кыргызстанда эң ири туристтик аймак болуп эсептелет. Мен Таластан болом. Талас Кыргызстандын түндүк батышында жайгашкан дубан. Ошондой эле анын административдик борбору Талас шаары. Таластын өзгөчөлүгү төө бурчак. Анын дүйнөдөгү 30га жакын өлкөсүнө экспорттолот. Мен өзүм Нарындан болом. Нарын бул Кыргызстандын эң чоң дубаны, административдик борбору Нарын шаары. Бийик кооз тоолору жана көптөгөн бодо малдары менен өзгөчөлөнүп турат. Кыргызстандын чыгышында жайгашкан Ысык көл дубанынан болом. Ысык көл дубанынын административдик борбору бул Каракол шаары болуп эсептелинет. Ал эми дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Бермет көлү Ысык көлү менен белгилүү. Чүй бул Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан дубан. Административдик борбору Бишкек шаары. Ал эми өзгөчөлүгү бул Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек Чүйдө жайгашкан. Кыргызстандын борбор шаары Бишкек. Ой, ребята, можно я на русском расскажу о нашей столице? Вчера Бишкек стоял на этом месте. Крепость на шелковом пути был караван-сарай. Сегодня он Бишкек, град каменный и крепкий, зеленый очи дом, земной наш рай. Жок, болбойт. Кыргызстан эгемендүү эркин мамлекет. Тилибиз байыркы жана бай тилдердин бири. Карачы, баарыбыз кыргызстандыкпыз. Бирок ар бирибиздин өзгөчөлүктөрүбүз бар. Ошондой эле тилибизде да өзгөчөлүктөр бар. Эгер тил менен маданиятың жоголсо, чегераңдан чыксаң, баары бир эмнеңди коргойсуң деп Нелсон Мандела айткан. О, кыргыз тилин барктайлы. Келгиле анда эмесе кыргыз тилинде сүйлөйлү. Биз сүйлөбүздүк. Мен силерге айтар элем. Тилсиз элдин тукуму курут болгон. Тилин сактап калган эл улут болгон. Ата салттын мурасын унуткандар акыр түбү түрүбөй дудук болгон. Ташты сыгып тарыхты төккүм келет. Тилимди мен туу тутуп өткүм келет. Эне тилин несиреп чангандарды эне тилде ашатып урушкум келет. Тил күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Элди бөлүп эл кылган анын тили.